Салам урматтуу достор, Мирель ака силер менен 10 мүнөттүк подкастта ушул көңүл калуу дегенди улантууга даярбыз. Жана бирок андан тышкары көңүл калуунун түшүндүк, эмне экенин, кандай көрүнүштөрү болот экенин, эми болсо көңүл калуудан кантип дарылануу, дарылар барбы негизи? Ошону көрөлүчү. Ооба. Биздин достор кандайсыздар? Бардык сүйүктүү угармандарыбызга мен дагы салам айтам. Аку жана Мирель кызматыбызды баштадык. Дароо эле айта кетеличи саатыбыздын башында. Достор, эгерде кененирээк маалыматтарды алгыңыздар келсе, анда Алкитап Чекит медиа сайтына катталыңыз. Андан тышкары бизде WhatsApp номер бар, Мирель. +1 301 760 60 70 сандары. Ошол жака дагы бизге SMS жазып кайрылсаңыз болот. Жана силердин реакцияңарды же силердин бизге болгон мындай кандайсы фидбек деп коет биз, башка тил менен айтканда, аны болсо дагы силер комментарийге дагы ушул подкаст алдына жазсаңыздар болот. Кызыгычы, биз көңүл калуу эгерде аны убагында дарылабаса адамды таш жүрөк кылып коет, же керек болсо суицидке чейин алып барат дебедикпи? Андыктан анан дагычы элестетип көр, Мирель. Эгерде адамда көңүл калса, анан ал узак убакытка өтсө, убакыт өткөн сайын ал улам тереңдей берет экен да. Бул жакта ушундай бир сонун нерселер бар экен, психологдордун айтымына карагандачы, баягы психокатализ деп коет го, ошонун улам негизинен жыйынтыкка чыгыштыр. Эгерде көңүл калуу узакка созулса, ал улам тереңдей берет деп. Анан андан чыгыш оготур кыйын боло баштайт дейт. Элестетип көр. Ооба, чынында ошон үчүн өз убагында билип, таанып, өз убагында айтканда эле чынында оорулар бар го, опухоль, ар кандай рак ооруларын дагы өз убагында таап калсаң айыгып кетесиң. Өз убагында таппасаң, өз убагында кайрылбасаң, анда кыйын. Ошондой эле бул жерде, анткени бул сапат биз белгилеп кеттик, бул өтө коркунучтуу сапат. Анткени бул эмеге алып келиши, жашоодон кыюуга алып келиши мүмкүн. Ооба. Эң эле негизги бул психотерапевттердин сунуштаганы боюнча, мисалы, азыр сенин көңүлүңдү оорутуп койсо, ошол жерден баягы тамакты оозго чайнаган сыяктуу ошол жерден ошол нерсени талкуулап алган жакшы дейт. Эмнеге сен ушундай айттың, мага ушундай тийди. Анализ жүргүзүү. Ооба, ошол эле жерден ошол сенин көңүлүңдү оорутуп аткан адам менен дароо ошол жерден сүйлөшкөн жакшы дейт да. Бул биринчиси. Эгерде жок боло турган болсо, андай мүмкүнчүлүк жок болуп калсачы, анда кайра ошол жерге кайтып барыш керек дейт. Коркпой элечи, менин көңүлүмдү оорутпаган эч жок, эстегим келбей атат эмес. Коркпостон кайра ошол учурга кайтып барып туруп, өткөндө деп анан ошол баягы келишпестикти талкуулаш керек деп кеңеш беришет экен. Бул ушул разочарование же болбосо көңүл калуудан чыгуунун биринчи кадамы болуп саналат. Негизи бул ошол айтылган эле, биз кайталап кетпедикпи? Жанагы ошол анализ жүргүзгөндө сен түшүнөсүң да, кайсы жерден, эмнеден чыкты, эмнеден ушул мисалы чечим каякта бар, муну кантип чечиш керек дегендин баары ушул анализден чыгат. Анализ кылбасаң, анда токтоп ойлонбосоң, биринчи ошону чечерден мурун сен ойлонбосоң, каерден бул келди, эмнеден чыкты, эмне үчүн ушундай болуп атат деп ой жүгүртпөсөң, анда чынында сен байкабайсың, бул адам менен мисалы болгон көңүл калуу адам менен болду. Ал эмнеден болду? Мүмкүн анын бир сезимине мындай айтканча тийип кеттиң, же анын көңүлүнө тийип калды. Ошон үчүн түшүнүшү керек экен да, биринчи кайсыл жерден бул келе атат. Сенде кандай сунуштар бар? Менде бир сунуш, бул оңой айтыш мүмкүн, айтат эмес, ошол көңүл калуу албетте мындан биз эч кандай страховка жок. Албетте болот. Канчалык сен мен айтмакчымын, адамдарга көңүл бурба, көп кыялданба, көп үмүттөнбө деп айтсаң дагы, эми кантип үмүттөнбөй койсуң? Кантип адамга, жакын адамыңа убакыт өткөн сайын, жакын болуп баргандан сайын кантип үмүттөнбөйсүң? Ишенесиң, кыялданасың, ойлоносуң, күтөсүң. Ал албетте келет. Бирок эң биринчиси ошол жаман сезим келет. Бирок аны көңүл калууга өстүрбө дегендей, жеткирбей эле ошону айдашың керек да. Ооба, туура эмес кылды. Ооба, күткөнүмдү ашырган жок. Ооба, бул жерден жаман сүйлөп койду. Ооба, бул мындай болгон жок. Бирок эми ал бир нерседен кылып алды. Болду, иш болду, макул, эми чечишим керек. Андан ары өрчүтпөй. Өрчүтсөң, анда бул көңүл калууга келиш мүмкүн да. Жакшы ыкма экен, бул дагы абдан жакшы. Муну кабыл алыш керек да, антпесе болбойт. Андан тышкары адам ошол мисалы ошол учурда канааттанбай калганда дагы көңүл калуу келип чыгат экен да. Мен мону күткөм, бирок андай болбой калды деп анан ошондо ачык сүйлөшүүнү да сунушташат экен. Менин күтүүм момундай болчу деп. Ата эле мындай баягы
адамдын жашоосунда таптакыр башка көз караштар бар, башкача адам, билем бул менден 100% башка, бул мондай деп туруп билсеңиз дагы дейт, бирок ошол адам менен мамиле курсаңыз, анда бул сиздин катаңыз дешет экен да, элестетип көр. Ошондуктан не заводите отношения с такими людьми деп ушундай бир кеңеш беришет экен. Негизи туура да. Ал адам ушундай болсо көрүп турасың, эми биринчиси сен аны кабыл алышың керек, анда ушу менен жашашың керек, же болсо айткандай эле андан башынан эле баш тартыш керек болуп калып. Негизи ушул көңүл калуудан да бир сунуштар бар экен, көп эле берет. Ушул убакыт керек. Ошол убакытта эле мисалы көңүлүң калып же ошол сезим келсе, анда сен токтонуп ойлонуп убакыт беришиң керек өзүңөчү. Ушуну анализдеп, жүргүзүп, ой бул көрүнүшкө 2-3 тараптан карап, анан ошентип күтүшүң керек да. Эрте эле мындай айтканча чечим кабыл албай. Аябай жакшы ойду айта кеттиң. Бул жакта да психологдор ушундай кеңеш беришет экен да. Дароо эле чечим чыгарганга шашпаңыз депчи. Баягы сүйүп калганда розовый очки кийебиз, ачууланганда кара айнек, көз айнек кийип алабыз го. Ошол көз айнекти чечип, ошол болуп өткөн окуяны үстүнөн карап көргүлө дейт да. Үстүнөн карап көргүлө дейт. Ошол жерде сен бир чечимдерге келишиң мүмкүн да. Мындай чечимдер болот экен бул ушул кыйынчылыкта. Биринчиси болсо сен муну кой берип сал, баары бир деп кой бересиң, макул. Болуп калды, болгон иш деп туруп. Же болсо бул көрүнүштү өзгөртүшүң керек. Аракет кыласың өзгөрүшкө, кантип өзгөрүшкө. Жана мындан тышкары болсо сенин эң мындай оңойраак го дейм. Буга көзүңдүн көз карашың. Көңүлүң буга. Ошол болуп калган учурга эми сен ой болуп кетти деп алып өзүңдү эметип атып эле, ушинтип атып эле көңүл калып калышы мүмкүн да. Ошондо көз карашыңды өзгөртүшү мүмкүн. Мунун баары айтылганда эле сен токтоп ойлонгондо келет. Антпесең анда сен жүрө бересиң, тарынып кете бересиң. Эмнеге дей берет Эң жакшысычы ушул адамда баягы аналитик болуш керек экен да, көңүл калбаш үчүнчү. Демек, сенин көңүлүңдү оорутуу, анан ошонун үстүнөн иштешиң керек экен да, бир сыра. Ооба, болду, бул мондай айтылды, анткени мондай себептер болду. Эми мен болду, ал демек ушундай мамиле кылды деген бойдон каласың, же болбосо ого бетер таарына берип көңүл калууну күчөтөсүң, же болбосо мындай баягы өзүңдөн чыгып деп коет го, мындай четтеги үчүнчү адам катары ойлонупчу, мен анын ордунда болгондо кандай кылмакмын, менин ордумда болгондо кандай болмок, эмнеге мындай болду деп здоровый ой жүгүртүү, аналитика жасап көрүш керек экен. Ошон үчүн биринчи ошондой айтканда эле өзүң менен өзүң сүйлөшүң керек. Анан кийин ал адам менен да албетте сүйлөшүң керек. Өзүң менен сүйлөшүп бүтүрүп койбостон болбойт, муну болсо сүйлөшүң керек. Анан ушул көңүл калуунун жаманычы бизде баягы жакын адамдарыбыздан көңүл калат. Мисалы анда санда бир көрүшкөн адамдан көңүл калбайт. Ушундай экен. Ой бул мындай турбайбы дейсиң, кол шилтейсиң, анан жогоруда биз айткандай талкуулап коебуз дагы, ошол ойдон калып калат го. Көрсө ал ушундай адам экен. Же болбосо мен ушинткени туура эмес түшүнүп калды деп коебуз да. Адам канчалык жакын болсо ошончолук көңүл калуу тереңирээк болот го дейм. Мисалы агаң, иниң, бир туугандарыңдан сен башка мамилени күтөсүң, сүйгөнүңдөн башка мамилени күтөсүң. Анан ошол нерсе ишке ашпай калганда, ал сенин көңүлүңдү оорутканда аябай больно болот го, мындай ооруйт да, жүрөгүң ооруп калат. Туура. Ошондо адам канчалык жакын болсо, көңүл калуу ошончолук терең болот. Терең болуш мүмкүн. Эң оору нерсе да бир сунуш бар эле, ушул көңүл калуудан, ушул учурдан сен өзүңө пайда алганы. Көбүнчө ала албайбыз пайда, анткени болсо бул оор, катуу бизге тийген нерсе, бирок байкап көрүшүң керек. Эмне пайда алдың? Мүмкүн сен күчтүүрөөк болдуң, же бул жерден сак болосуң киргиң, бул баштан өткөн тажрыйба. Ошондуктан ар бир нерседен дагы ушундай сабак алышканга аракет кылышыбыз керек экен да. Ошондуктан ким менен достошобуз, кандай адам менен турмуш курабыз, бул нерсени аябай билип, татып көрүп туруп анан кийин алдыга умтулсак жакшы. Анан эң башкысы көңүл калуу бул жан дүйнөнүн оорусу эмеспи? Ошондуктан мындай ооруда жаратканга келип, мен ушинтип кыйналып турам, сен өзүң мени жардам берчи, туура мен ушул учурда туура бир салмактап туруп анан чечим чыгарайын деп жардам сураганыбыз, бул эң сонун мыкты психологко кайрылган болобуз. Толугу менен кошулам ушуга. Убактыбыз соңуна келди. Биз болсо коштошолу ушул көңүл калуу дегенди, көңүлдүн калуудан дарылоо ушундайлар бир сунуш бердик. Мүмкүн силер жакшысын табасыңар, тапсаңыздар биз менен да бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе жыйынтыгына келдик. Биз коштошолу, анда кийин угушканга чейин бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.